Саламатсыздарбы, урматтуу интернет колдонуучулар. Ушинтип эртең менен анча-мынча ушул сууну бойлоп, анан мына жерде Токтогул паркы бар. Азыр көргөзөм. Ошол жерге келип басып кетем да. Аябай сонун аба таптаза. Мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Суунун бою, парктагы суунун боюнда да аябай таза. Бул ошол Мээрим парк баштагы. Мына азыр деле Мээрим паркпы. Мынакей. Ушунда ушу жол менен жүгүрүшөт. Жакшы жай да, негизичи. Мынакей, бул жакка карап жүгүрүп кетишет. Мынантип жөө адамдар тынбай басып турат, мынакей. Мынантип велосипед тебишет. Мынантип эртең менен келип алып, кичине физзарядка кылышат, дене тарбия. Кечинде дагы келишет. Сонун парк таза. Ушинтип кээ бир өзүбүз сыйлап алгандар ушинтип таштап коет да. Ичкенин, жегенин таштап, анан мынага окшоп биздин эжелерибиз тазалайт аны. Айтып койбойсузбу эже бир сөз? Эме, анау түндөсү эс алышат да. Жаштарга семичкени чеги, эме Чагып таштап кетип калышат. Ичкен суусунун баклажкасын ташташат. Анандай таштап кетип калышат. Сиздер канчада чыгасыздар жумушка? Биз 7-де уже шыпырып калышат барды. 7-де бүтөт экенсиздер да. Мен дайым эртең менен келсем бүтүп кетип аткан болосуздар да. Бүгүн деширбиз да. Алла разы болсун, рахмат. 6-күн деширбиз. Эми таза кармаса өзүбүзгө эле жакшы да. Өзүбүздүн жер. Жакшы. Бир аз таза болуп калды бирок, Тазаланып калды, жаштар оңолуп атат. Оңолуп атабы? Барларда. Инсап берсин. Ооба. Эме Ташиевне Садырыкама рахмат, өмүрлөрү узак болсун, айнан. Пенсияны көбөйтүп койду. Баягы бандит, хулиган, криминалный көп эле Ташиев коркутуп калгандан бери жоголуп кетти. Жакшы балдарыбыз коркот элек түндөсү чыгып келсе, тынч аман келеби экен деп. Жакшы азыр, Кудайга шүгүр. Жакшы болуп калды. Мен да коркпой калдым. Түндөсү балам чыгып келсе, кээги чекти, көзүм топ болот эле. Тынч аман келеби экен деп. Рахмат анан Ташиев өмүрү узак болсун, балдардын күнүн көрсүн. Ооба. Бандиттерден, хулигандарды сал азайткан жакшы болду. Сындырып кичине. Сал коркуп калышты да эмесем. Ай, балдарды сал кыйнап атат эле. Жакшы болуп атат да, азыр Кыргызстанда өнүгүү өсү, бардык тармагы. Көстү берсин, Кудайга шүгүр деш керек. Анау Афганды көрүп атпайбызбы? Адырларда үңкүр кылып алып ошол жерде жашайт экен. Анау Сирия болсо канча жылдан бери Америка менен эмелердин ортодогу плашат болуп атат, игра. Ошол жерде согушушат, ошол жерде Бизде бейиштей жашоо жыргал. Бейиш, Кудайга шүгүр десе болот. Ооба. Ага эле нааразы болушу керек. Кудай. Рахмат. Бир эжебиз машык отот. Биякта дагы адамдар аябай сонун физзарядка кылып, ден соолугун чыңдап атат. Мына эртең менен кандай сонун да, кыргыз күүсүн коюп, кыргыз күүсү паркта жаңырып, аба таптаза сонун. Мен айтайын дегеним, мына жайкысын, мына оюн зооктор көрүп атасыздар, аябай көбөйдү ушул паркта дагычы. Бул ушул Токтогул паркы, мынакей. Эртең менен ушул жака басканы келем да, жөө басып, кичине бир аз ден соолукту чыңдайын деп анча-мынча келип турам да. Келгенде айтып калышат да, ушул ызы-чуу оюн зоокторду алып эле койсо жакшы болмок. Навай паркында деле толтура го, жаш балдарга ошол парк бул улуу муңга
же болбосо чоңдор келип тынч эс алып олтуруп кете турган, жумуштан чыгып эс ала турган бир парк болсо аябай жакшы болот эле. Ошто ошондой парк жок экен деп көбү айтып калышат да. Эми азыр чынында Ошто карасаң мындай тынч эс алып отура турган же китеп окуп отура турган парк калбай калыптыр да. Келсең ошо жаш балдар ызы-чуу салып жайкысында. Эми алар жаш балдар да ойнойт да. Мынандай оюн зоокторго келип такыр мүмкүнчүлүк жок экен да чынындачы. Алишер Наваи паркы бар даяр. Жаш балдарды ошол жака ойнотсок, бул жака ушул мына эжеге окшоп улуу муундар келип алып, ден соолугун чыңдап, мынантип элдер физзарядкаларды жасап, китеп окуп, студенттерибиз, чоңдорубуз деле, жаштарыбыз деле ошондой бир багыттагы парк болсо деген ой да. Эми азыр бардык эле тараптан иш жакшы кетип атат мамлекетибизде. Ош шаарынын мэриясы дагы ушул чечимди кабыл алып, жакшы бир паркка айландырса сонун болмок. Мына караңыздарчы, сонун укмуш демеле. Күнүн жаңырып атканы сонун да. Мынтип машыгып жүрүшөт.